Ошо 100 000 сом алып негизи кирешеси жакшы экен. Өзүңө өзүң бел байлап жумуш кылып калат экенсиң да. Пособияны карап отура берчик мурдачы. 5 балабызга жөлөк бул алчык. Улуу кызыбыз турмушка чыгып кеткен. Андан кийинки ошо 9-класс болуп калган. Анан ошо бир балага 1200 пособия тийчи. Азыр Кудайга шүгүр. Мисалы, биз бул гүлдү сатып алсак, могу гүлдү эле сатып алсам, мисалы үчүн, мен бунун могу бактарын шагын кезип эле сатабыз. Бизге кирешеси жакшы да, мисалы үчүн мына момундай болгон эле шактарын кесип сатабыз. Бул өзү аябай саркеч гүл, жакшы баада өтөт. Былтырлары геран баккам, быйыл улам жаңыртып, жаңы сорттогу гүлдөргө басым жазып атам. Кудай буйрса кирешеси жакшы, бир айда пособияга караганда жакшы эле киреше керет да буда. Диплодения деген гүл да. Ушуну сатып алсам, мисалы мен мону 2200 алсам, мунун шактарын кесип 250 ушундайдан сатасың. Бир эле шагын. Мисалы, свежий срез деп коет, сразу кескениңде 150 берсең, отургузуп бир аз өскөндөн кийин эле 250 сатасың. Андан чоң койгон сайын улам булар басы да көтөрүлүп кете берет. Мисалы, бул гүлдөн күйбөйсүң бир жери. Өтпөй калса, бул өзүнө кошот. Кошуп өскөн сайын баасы өйдө болот да. Ошо будан минус жери болбойт. Кудай мөз сактасын, бир үшүккө эле алып кетпесе, анан ооруларына карата дарыларын чачып турам убагында. Мисалы үчүн мынакей могу тошко отургузабыз да, биз основнойчу. Шагын кесип туруп, анын бияк эмелерин, ашыкча бутактарын алып, булга сайып коебуз. Бисмилла. Сайып, анан ушундай моундай торттун идиштерине от салам, негизиндечи көбүнчө. Жакшы тердеп, тамыры тез чыгат да. Негизи мен көбүнчө Өзбекстандан алып келип саттым былтырлары. Дайын гүл алып келип саттым. Ага караганда бая өзүбүзгө көнүп калган гүл деп быйыл мен ушуларга басым жазып атам. Былтыр жакшы, Кудайга шүгүр, Өзбекстан Наманганга кирип, гүл майрамдарына катышып, ошол жактан алып келдим да. Көп түрдө гүлдөрдү алып келип, аларды ошо базарга караганда прямо өзүм алгандыктан арзан тез-тезден сатам да. Булар абиклон дегендер, булар дагы. Өтүмдүү ошо азыр мен ошо эмесине карап, өтүмүнө карап эметип калдым. Адаптация болуп, өзүбүзгө көнүп калган гүлдөргө ашыгышат да. Эгер ошону сурап, ошо гүл менен иштегенден кийин элдин эмесине карап калат экенсиң. Эл кандай гүлгө кызыгат, кандай гүл керек депчи. Мисалы үчүн, могу примула бул гүлдү айтып берсем, буну Өзбекстандан алып келебиз көбүнчө. Ошо Өзбекстанда эжекелерим иштешем. Майрам тийбүү болгондо барам, мындайда өздөрү салып жиберишет мага. Бул гүлдү комнатный, анан кийин бул тынбай гүлдөйт. Аябай саркеч бул дагы. Ошол себептен муну көп алышат элдер. Ошол үчүн бардык түрү бар менде. Кичинемде апам көп бакчы, кичинемден эле кызыкчым да, гүлгө кызыгып. Улам өлтүрүп алсам деле алып келе берчим, кайра алып келип эле тегип. Үйдөн деген айнеке, полка кылып коебуз, өзүбүздүн болсо баягы кичине кыштын күнүндө кичине эле тары, эки эле 3 айнегибиз бар, 3 айнеке батпайт булар. Батпагандыктан анан кийин мындай полка кылып койчумун да. Ишо биярагына дагы столдорду, моундай столдорду коюп, ушу болгон күндү ушу гүлгө тосконго аракет кылчык. Бул үй канча жылуу болсо деле гүлгө күн керек экен. Анан ошол себептүү ушу 100 000 уккандан кийин аябай эметип, аракеттендим да, ушуну алып, ушундай кылсам депчи. Кудай буйрса, дагы мындан да жакшы кылам деген ниетим бар буйрса. Теплица салгандан кийин гүлдү албетте көбөйттүм, аябай эле көп көбөйттүм. Көбүнчө сатылып кетет. Тез-тез алмашуу болуп турат. Мону мисалы мен 2 күн болду буйрутма менен чакаларды алып, стандарт кылып отургуздум. Кудай буйрса, бул эми 10 күндөй, 15 күндөй турса, бүт тегиз ачат гүлдөрү. Анан жок, буларды уже сатып жүрүп, кайра ордуна кайра тиге беребиз да. Мисалы, монун энесин 500 сомго алсаң, адан бир 10 шаг алсаң, ал уже 300 сомдон сатып атсың, 3000 сом болуп берет да. Мисалы үчүн үйдөн айнеке сыгылтып, батыра албай, ак соя болуп кыйналчу эле. Ага караганда мынакей канча деген чоң,
уже бияктарына дагы Кудай буйрса неметип полка кое алсам, мисалы негизи жакшы да, аябай мага сонун эле болду мен үчүн. Мисалы бул полкаларды мисалы бир ай негимден эле полкасын биринчи эле этаж болуп калат, 3 ай негимдики бир ай негим деп коем. Бул да мисалы 3 ряд туруп атат мияга. Ага караганда бул аябай жакшы. Ошол негизинде үйдүн айнектеринде гүлдөрү ак соя болуп, өз албай кыйналып атканда көрүп аябай кыйналчумун да мен дачы. Адам баласы негизи гүлдү баккандан кийин эмнени баксаң жашооң ошого берилип калат да. Ага караганда бул Кудайга шүгүр. Азыр кенен, мынакей 100 миңди угарым менен сүйүндүм мен ушундай бир күнөскана ачып алсам экен, ушу гүлдөрүмдү өздөштүрүп кетсем экен деген ниетим аябай ишке ашты буйруса. Ага караганда, үйүмө караганда бир сон. Мисалы, могу жер эле үйүмдүн 3 ай неги болчу да. Могу чен эле болуп калат бир рядтан эсептегендечи. Бул 3 катардан туруп атат, мунун ичи сонун буйруса. Анан бияктарына дагы чоңойтуп өздөштүрөм деген ниетим бар да. Могу поликарбонат деп коет. Бийиктиги 2,20, узуну 6 метр болот да. Бул лист өзү эле ошо бир эле листке ылайыктадык. Эки жак бетине экөө кетти. Анан кийин аркасы ошо биягы 4 метр. Темир тезеги менен ошо бир 96-97 миңге турду. Калгандарынан урук, анан гүлдөрдү алдым. Негизинде мага ошо 100 миң негизи эле жакты. Баягы мисалы жолдошум мындай нерсени куруп бербейт болчу магачы. 100 миң болсо, эркек киши эми кимде эле болсо 100 миң болсо башка нерсеге жумшайт экенсиң. Бул 100 миңди мага жаккан жери кой өкмөттөн алгандан кийин ошого бел байлап иштейин деп аракет кылып, бир сом коротпой ушуга жумшайт экенсиң. Негизи киреше чыгашасын жазып атам да, бизнес план. Бул 100 миңден бир жер жакшы экен, эсли өзүң ачсаң муну жазбайт болчусуң. Канча киреше кирип атат, канча чыгаша чыгып атат, бүттүгүн жазып турат экенсиң. Ушул жер жакшы экен. Бир кыйынчылыгы быйыл кышында катуу сууктан бир аз үштү алдым. Ошол себептүү мен гүлүм азыр бунун ичи толбой калды да. То мен былтыр күзгө чейин капталы айланып жерге чейин гүл болуп калган. Анан кийин бул ушу үйдөн асырап калган гүлдөрүм да, үйдүн ичинде кармап калган гүлдөрүм. Кудайым буйруса, быйыл ичине жылытуу системасын ойлоштуруп атам. Кудай буйруса ошону койсом, мындан да жакшы болот. Эмди жыл келсездер, Кудай буйруса. Ошо сырт жактан албай өзүбүздөн эле өнүктүрөйүн деп ниет кылатым. Негизи мен бул теплицаны ача электе эле 2020-жылдан баштап Өзбекстан Наманганга кирип, гүл алып келип, бул жакта эжелерге оптовой, тияктан оптом алып чыгып келип, бияка берип сатып жүрчүм. Анан ошондо деле ушу кыялданчым да, тиги жакка барып Өзбекстандын гүлдөрүн көрүп, эмнеге биз ушундай сала албайбыз, салышым керек деп өзүм аракет кылчым. Бирок негизи бир нерсеге бел байласаң жетет экенсиң. Жеттим буйруса. Мисалы жаш семьялар мындай 100 миң сом табыш бир аз оорураак болот да. Аны бул өкмөттөн алып, мынтип коюп, өздөштүрүп кеткенге бул аябай жакшы экен. Мисалы үй бүлөңдө 100 миң болсо, сөзсүз башка жакка жумшайсың, эч жакта күнөскана салганды ойлонбойсуң. 100 миңден деле көп акча болсо деле башка жакты ойлойсуң да. Анан буну өкмөт берип аткандан кийин ошо только ошо гүлгө деп аракет кылдым. Ошо рахмат өкмөткө да ушуну ушинтип бизге баягы жаштарга ушинтип ишкерлик кылганга жардам берип аткан өкмөткө да рахмат. Негизи коркпош керек. Мисалы 100 миңге негизи коркпош керек экен. Любой ишти баштап атканда артка тарткандар көп болот да. Мен деле мисалы апам айтчы, мисалы колуң деле момуп турсаң, сага алдыңкы бети көрүнөт, башкага арткы жагы көрүнөт депчи. Ошондой эле да. Өзүң көрүп жаткан жагың менен аракет кыла бериш керек экен да негизинде. Мисалы, өзүң көрүп, өзүң ошого бел байлап атсыңбы, артка тарткандарга эч убакта жеңилбей ошого бел байлап алдыга жылыш керек экен. Кудай шүгүр буйруса. Мисалы 100 миң алам деген эжелерге айтат элем, ошо алыңыздар, колуңуздардан келип, ниеттен алсаңыздар, ошого жетиңиздер деп.